Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Нарын шаарындагы билим булагы билим берүү комплексине барды. Медайымдын наристени чачынан сүйрөп келип керебетке кыргытканы видеого тартылып калган. Ала Букада келаткан дем алыш күндөрү жайма жана мал базары болбойт. Бул туурасында элдик медиага Жалал Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Россиянын футбол боюнча улуттук курама командасынын жана Зенит футболдук клубунун капитаны 32 жаштагы Артем Дзюба чуулгандуу окуялардын чордонунда. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Нарын шаарындагы билим булагы билим берүү комплексине барды. Белгилесек, билим берүү комплекси Ас-Салам кайрымдуулук фонду тарабынан демирүүчүлөрдүн эсебинен жетим балдар үчүн курулган. Бирок аркылуу бюрократиялык себептерден улам аны мамлекеттин баласына өткөрүп берүү мүмкүн болгон эмес. Садыр Жапаров комплексти карап чыгуу менен билим берүү жана илим министрлигине жана мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондго объекти мамлекеттик баланска өткөрүү боюнча чараларды көрүү тапшырмасын берди. Биз инвесторлор үчүн ачык болуп, алар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек. Инвесторлор менен иштөөдө бюрократиялык тоскоолдуктарга, пара алууга жол берилбейт. Эгер ар бир мамлекеттик орган алар менен өз деңгээлиндеги диалогду ачык жүргүзсө, инвесторлор Кыргызстанга келет, деди Жапаров. Ошондой эле аталган комплекс бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалганын жана кесиптик билим берүү мекемеси катары колдонууга даяр экендигин белгиледи. Президенттин милдетин аткаруучу сөзүнүн соңунда фонддун өкүлдөрүнө аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирип, мамлекет инвесторлорго ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин белгиледи. Медайымдын наристени чачынан сүйрөп келип керебетке кыргытканы видеого тартылып калган. Буга чейин интернетте Новосибирсктеги медициналык жайдын кызматкери жаш балага аялсыз мамиле жасап жаткандагы видео чыккан. Медайым наристени чачынан сүйрөп керебетке кыргытканын көрүүгө болот. Видеонун авторунун айтымында медайымдын мындай мамилеси биринчи жолу гана болуп жаткан жок. Орус басылмалары жазган маалыматта бул видео коомчулукка чыгып кеткен соң тергөөчүлөр кылмыш ишин козгоду. Ал эми медик өзү башкы дарыгерге жазган түшүнүк катында бала тайгаланып кеткендиктен ал чачынан кармап алганын түшүндүргөн. Ошол эле учурда медайымдын кесиптештери буга чейин ал тарабынан ырайымсыздыктын белгилери байкалган эмес деп ырасташат. Аял клиникада 10 жылдай иштегени такталды. Облустук саламаттык сактоо министрлиги медайымдын иштен убактылуу четтетилгенин, анын жумуштан алуу боюнча буйрук даярдалып жаткандыгын белгиледи. Тергөөчүлөр медициналык кызматкердин аракетине баа беришет, ошондой эле кылмыштын себептерин жана шарттарын аныкташат. Ала Букада келаткан дем алыш күндөрү жайма жана мал базары болбойт. Бул туурасында элдик медиага Жалал Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Ала Бука районунун айыл аймактарында жума жана ишемби күндөрү жергиликтүү тургундар үчүн бир күндүк мал базар жана кийим сатуучу жайлар иштеп келген. Алар эми жекшемби күнү Чаткал, Ала Бука, Аксы райондорунун тургундары борбордук базарга келишип жайма базары жана мал базар иштечү. Мындан ары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу райондук штабтын чечиминин негизинде бул базарлар ишин убактылуу белгисиз мөөнөткө токтотот деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жогорудагы базарлардын баарына эскертүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мал базарына алыскы аймактардан келүүчү тургундарга убара тартып келбөө керектиги эскертилди. Жугуштуу илет азыркы учурда азайбай жаткандыгы, тургундар бул кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алып, оору менен күрөшүүдө жоопкерчиликтүү болуу керектиги айтылды. Башка райондордон келүүчү тургундарга алдыдагы күндөрү жайма жана мал базарлар болбой тургандыгы жөнүндө маалыматтар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жеткирилүүдө. Мындан сырткары милиция кызматкерлери көңүл ачуу борборлорунда, соода түйүндөрүндө, коомдук тамактануучу жайларында санитардык эрежелердин сакталышын Санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери менен биргеликте текшерүүгө алышууда.
Россиянын футбол боюнча улуттук курама командасынын жана Зенит футболдук клубунун капитаны 32 жаштагы Артем Дзюба чуулгандуу окуялардын чордонунда. Интернет желесинде Артем Дзюбанын интимдик видеосу пайда болду. Жаздырууда ал интимдик окуяларга барып эмне болуп жаткандыгын тасмага түшүрөт. Болжолдуу түрдө видео 2019 жылдын декабрь айында тартылган. Эми гана интернетте пайда болду. Артем өзүн шылындаганына карабастан ачууланган комментарийлердин көптүгүнөн улам Instagram жабууга аргасыз болду. Футбол клубу өз капитаны катышкан чуулгандуу видео боюнча азырынча комментарий бере элек.